Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 38 сабак маданият деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Урматтуу угармандар, маданияттын биз атын билгени менен затын билбейт экенбиз. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер маданияттын мүнөзү боюнча түрлөрү, ошондой эле трансулуттук маданият деген эмне, псевдо маданият деген эмне, мына ушулар тууралуу кененирээк маалымат аласыздар. Андыктан биз менен болуңуздар. Биринчи, маданият. Маданият адамдын коомду кайра түзүүчү иш аракетинин жыйындысы. Маданияттын бөлүнүшү. Асы. Материалдык маданият. Адамдардын айлана чөйрөсүндөгү предметтер менен өндүрүш менен байланышкан рационал ишмердүүлүгүнө негизделет. Алгачкы керектөөлөрдү канааттандырат. Бсы. Рухий маданият. Адамдардын чыгармачыл аң сезимдүү, акыл эсине байланышкан ишмердүүлүгүнө негизделет. Экинчи керектөөлөрдү канааттандырат. Мисалы, укуктук, ыймандык, диний, илимий дөөлөттөр. Всы. Көркөм адабият. Акыл эске эмес, ички сезимдерге таянат. Чыгармачылык ишмердүүлүккө негизделет. Мисалы, дизайн. Бул колдонмо искусствонун 400 түрү бар. Ал эми таза искусство бул 7ге бөлүнөт. Архитектура, театр, кино, музыка, сүрөт, адабият, би. Бул иррационал ишмердүүлүк. Гсы. Дене тарбия маданияты. Рационал чыгармачыл ишмердүүлүк адамдардын алгачкы керектөөлөрүн канааттандырат. Мисалы, дене тарбиясы, профессионалдык спорт, туризм, ден соолукту калыбына келтирүү. Экинчи, маданияттын мүнөзү боюнча түрлөрү. 3 түрү бар: элдик, элитардык, массалык. Элдик бул маданият салттык жөрөлгөлөр, буюмдар, нормалар, фольклорлор, ошондой эле кийимдин улуттук түрлөрү, улуттук тамак-аштар. Ал эми элитардык маданиятта тандалган адамдар опера, балет, атайын сүрөт көргөзмөлөрү, классикалык музыканы угуп көрүп баа беришет. Ал эми массалык маданият бул демократиялуу болуп, миллиондогон адамдар жумуштан кийин чер жазышат. Массалык маданият, мисалы, хит-парад, джаз, кино, цирк, шоулор кирет. Үчүнчү, трансулуттук маданият. Бардык маданияттардын диалогунан келип чыгат да, жалпы адамзатка зарыл болгон сапаттар жаратылат. Бардык элдер үчүн окшош болгон 70 универсалиясы бар. Булар мыйзам, мифология, медицина, календар, адеп, үй-бүлө жана башкалар кирет. Төртүнчү, псевдо маданият. Өз карабашын ойлоочулук, псевдомаданий окуулар, агрессивдүү оюндар, бүлдүрүп жардыруучу программалар, диний секталар, криминалдык уюмдар кирет. Мурдагы адептик багыттардын баалуулугу жоголуп, акча негизги баалуулук деп түшүнүшөт. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, идеологиялык вакуум пайда боло баштайт. Лириканы мыскылга айландырган, тарыхый драманы түшүнбөгөн жаштар өз жерин сатууга даяр турган өкмөт, өз элин балдарын атууга даяр турган президенттер пайда болот. Псевдомаданий чөйрөгө туш келген адам дүйнөлүк адабиятка кызыкпайт. Үй-бүлө, ата-эне, туугандардан бул дүйнөдөн кол үзөт. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Маданият деген темадан эң жакшы маалыматтарды ала алдыңыздар деп ойлойм. Аман болуңуздар.